ошол өзүбүз туулуп өскөн жерге күйбөсөк, биз жасабасак башка ким жасайт? Ошондуктан убакыт кеч болуп электе жасап, элибиздин батасын алып, элибиздин колдоосуна ээ бололу деген ниетибиз ошол. Келгеле шаарды ишенимдүү, таза балдардын колуна бергенге аракет кылайлы. Чөнтөк эмес, ички дүйнөсү бай адамдарды тандай турган заман келди. Качанга чейин биз ушинтип башка мамлекеттер менен суктанып жашайбыз. Биздин шаарда бир эле фабрика бар, алда колдон колго өтүп кетиптир. Диктор бала мына өзүңүздөрдүн балаңыздар ушул жерде көк арда жашайт экен, Шергази Турдукулов. Бүтүн Кыргызстандын балдары, баарыңарга ишиңерге ийгилик. Кече айттым, кысым болот, кысымга чыдасаңар, утасыңар. Ошон үчүн мен сиздерге суроо, мына жалаң жаштар экенсиздер, мен көрүп өтө ыраазы болуп атам. Дондордун астына ирет келтиришкен тазалык боюнча мен мына кече келдим, бул жерде мусорлор ашып жатат, жанында балдар ойноп атат. Тазалык маселеси бул ден соолук үчүн дагы. Ушул тазалыкты деле Кыргызстан башка мамлекетте деле карап үйрөнсө болобу? Азыр биздин балдарыбыз мектепке бара албайт, садикке кире албайт. Бүгүн мына өзүм элди аралап жүргөндөн дагы мага аябай жагып атат. Билбеген нерсени билип атам, элден үйрөнүп атам, элден айланса болот. Колдой тургандагы эл. Элдин баары түшүнүп калды кимди колдойт деп. Анан мага көбү суроо берет, эмне үчүн бүтүн Кыргызстан депчи. Себеп дегенде мен бул командага ишенем.